Ассаламу алейкум. Мен силерге психологтар жөнүндө айтып бергим келди. Анткени көбүнчө адамдар психологторго мындай келесоо же болбосо мээсинен тайып кеткен адамдар эле кайрылат деп ойлошот да, бирок чындыгында андай эмес. Психолог адамдарга соо эле, жашынакай эле, эркектер дагы, айымдар дагы, мисалы үчүн кичинекей балдарды дагы мисалы үчүн психологторго барып консультация алууга болот. Консультациянын түрлөрү болот. Мисалы үчүн диагностика деген бул жаңы эле адам биринчи баягы психологко келгенде башталат да. Диагностика деген эмне? Бул силердин өзүңөрдүн көйгөйүңөрдү айтып берип, ал көйгөйдүн натыйжасында баягы психолог дагы сизге кандай терапия керек экендигин билиш үчүн мындай натыйжа чыгарат да. Андыктан диагностикага мисалы үчүн бир күн же болбосо күн эмес болсо күнүнө 1 саат катышсаңыздар баягы 2 же 3 сеанс сарпталат да. Бир сеанс, психологдун бир сеансы негизи 45 мүнөттөн 55 мүнөткө чейин созулат. Андан ашык психологдун мөөнөтү бул уже ашыкча болуп калат. Өзүңөр да чарчайсыңар, психолог адам дагы чарчайт да. Андыктан мисалы үчүн сиз психологко кайрылам десеңиздер, биринчи психологдун түрүн тандап алышыңыз керек. Алардын түрлөрү дагы болот. Мисалы үчүн детский психолог бар, андан тышкары эми семейный терапия менен жалаң үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрү менен баягы иштөөчү адамдар бар, психологдор. Же болбосо баягы жекече адамдын ички сезимдерин талкуулап жана анын өзүнүн жакшы сапаттарын сыртка чыгаруучу психологдор да бар. Алар дагы өзүнчө бир бөлүнүп кетишет да. Мисалы үчүн эми ал окуганда бардыгы бир эле окушат, бирок деген ар биринин практикасы ар башка болот да. Арт терапия же башка нерселер менен алектенген психологдор бар күчтүү. Андыктан сиздин көйгөйүңүз кандай, кайсыл тарапка барып баягындай кандай жооп алгыңыз келет, мындай жооп эмес, баягындай кандай натыйжа алгыңыз келет психологко барганда деп аны ойлонуңуз. Анан психологко барган адамдар да ойлошот экен да, мен психологко барсам, ал сонун мага бир кеңештерди берип, укмуш жашоом өзгөрүп кетет деп. Андай эч убакта болбойт кыздар. Анткени психолог силерге кандайдыр бир мындай направление же болбосо кеңеш берүүгө анын акысы жок. Психологдун андай акысы жок. Анткени ал сиздин жашооңузду түзмө-түз чечкенге эч кандай акысы жок. Буну жөн гана психолог сиздин көйгөйүңүздү угуп, терапия өткөзүп, мындайча айтканда дарылоо кылат. Андан тышкары баягы сиздин өзүңүздүн ичиңизде болгон кеңдерди чыгарат да. Мындайча айтканда бардык жооптордун бардыгы адамдын өзүндө. Биз болгону баягы туура суроо берип, туура баягы коркуу сезимдерден чыгарып адамды аны баягы туура жолго салганга аракет кылабыз да. Бирок эч убакта сен күйөөң менен ажырашып кет же болбосо аялыңды мынтип башкар деген сыяктуу биз эч убакта кеңеш бербейбиз. Андыктан психологко барардын алдында дагы бул видеону да көрүп койсоңуздар сонун болот.